Ассаламу алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге Талас шаарынан заңгыраган чоң тамды тартып бермекчимин. Чоң жолдун боюнан, Ленин көчөдөн Чыңгыз Айтматов көчөсүнөн автовокзалдын эле бир аз өйдөрөөк мынакей Шаршхол деген ресторанды көрүп атасыздар. Мына автовокзалдын светофору көрүнүп турат. Бул жол менен автовокзалдын поворотунан Крупская көчөдөн өйдөрөөк бул жол менен 100 метрден кийин эле оң жак бетте ушул чоң заңгыраган тамды көрө аласыздар. Видеодон алыстабаңыздар. Үйдүн ичин баарын мен сиздерге тартып, аябай жакшы там экен. Өзүңүздөр көрүңүздөр, бааңыздарды бериңиздер. Анда эмесе баштадык. Үйдүн участагынан баштап берейин. Үйдүн участагы 10 сотик экен. 10 сотик. Мына бисмиллахир-рахманир-рахим. Туугандар, караңыздар, эшиналга кирип келгенде бул маңдайдагы жайкы кухня. Аны да тартып берем, алыстабай туруңуздар. Фундамент, үйдүн фундаментин бийиктигин караңыздар. 1 метр чыгып турат. Бул жактарына баары роза гүлдөр тигилген. Бул жагы болсо мынакей гараж, склад. Айнегин караңыздар. Айнектердин баары темир решеткалар менен тозулган жана ошондой эле көгүлтүр түстө ушундай караңгыланган. Бул жакка шашпай туруңуздар. Бул жакта очоккана баары бар. Үйдүн ичинен баштамакчымын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынакей кирдик, туугандар. Караңыздар. Киргенде бул жер прихожка, бут чечер. Бул жагына киргенде эле, түз киргенде душеваясы. Бул жакта раковиналары, ванналары, туалеттери өзүнчө. İçin бар аябай кенен экен, ичинде эле. Потологу, натяжной потолок. İçin баары кафель. Анда эмесе кийинки бөлмөлөрдү баштайлы. Эшиктердин баары атайын ушундай кымбат кыралжыгач эшиктерден экен. Мынакей туугандар, кирип келгенде эле бул узунунан бул жер ушундай холл экен. Бул жактан сол жагын биринчи кухня жагын тартып берейин. Мына туугандар, үйдүн ичин эле мындай сыртынан мынчалык чоң көрүнбөйт экен, бирок үйдүн ичине кирип келгенде мен үйдүн ичин аябай чоң байкадым. Бул жак кухнянын узундугу менимче мындай бир 10 метр чыкса керек. 10 метрге турасы 5 метр. Бул эмерек калат деп жатат, кухня гарнитур. Бул жактарын баары обой. Бул жагында топкасы бар экен. Мынакей туугандар, топкасына бул сырттан дагы кирип келсе болот экен. Трехфазка, от менен дагы, ток менен да жылыйт. Потолоктор баары натяжной потолок. Кийинки бөлмөлөрүнө өтөбүз. Туугандар, бул полдору, бул жерде неме бар экен. Погреб бар экен. Погреб, килем астаңдар, погреб бар. Полдордун баары саснадан салынган. Аябай полунда мен погреб ачып көргөндө көрдүм. Аябай жакшы саснадан полун төшөгөн экен, бардык комнаттардыкы. Бул айнектери болсо карагай. Кара жыгачтан салынган жакшы айнектерди атайын жыгачтан алмаштырбаптыр, баягы экологически таза болуш үчүн. Андан кийин бул жерде ушундай да бир коридор бар экен дагы, туугандар. Коридордон бул жагына киребиз, оң жагында спальни. Үйдүн кенени сиздерге байкалып турса керек, бул экрандан деле. Мындайды айтып берип коеюн. Турасы бул жагы 5ке, бул жагы 6, 30 квадрат. Кийинки бул жагы зал. Мынакей залдын размери 6га бул мындай 7. Эшиктерин баарын караңыздар, жакшы эшиктер. Бул жагында да бир спальни бар экен. Мынакей обой, бул эмне? Аябай жакшы көрүнөт экен. Бул детскийдин размери 5ке, мындайы 6. Болжолу. Бираз жаңылып калыш мүмкүн, туугандар. Метр менен ченеп жатпагандан кичине жаңылып калыш мүмкүн ары бери. Мына туугандар, үйдүн ичин баарын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Аура чын эле туугандар мага жакты. Аурасы аябай жакшы, үйдүн ичи кенен, таза.
сіздерге дагы экрандан байкалып жатса керек. Анда эмесе мен сіздерге жайкы кухнянын баарын тартып берем, андан кийин огород жакка чыгабыз. Bunun крышасы да аябай необычный жасалган экен. Бул айнек дагы атайын ушундай зеркальный болуп караңгыланган. Ичине сырты көрүнөт, бирок бул жактан ар ичи көрүнбөйт экен. Нар жакта очаккана анан өтөлү. Мынакей туугандар. Жайкы кухнянын ичи мына ушундайча. Потолоктордун баары атайын кара жыгачтан жасалса керек. Бул жактагы мына потолокту караңыздар. Аябай мындай бир сонун экен да, отуруп эс алгым келет экен. Атайын квадрат түрүндө жасалган, необычный жасалган бул жайкы кухня экен. Бул жагында кухня да бар окшойт. Бул жакта спальня экен туугандар. Дагы бир спальня бар экен бул жагында. Узуну менимче 8ге, мындайы 3. Мынакей туугандар, караңыздар. Учоккана жагын тартабыз азыр. Бурчаткалар да аябай эшинала көрүп берип турат экен. Жакшы бурчаткалар, мындай жакшы орнотулган экен. Бул жагы очоккана. Кухнясы ушул жагында экен. Бул жерден бияка кире эле, бул жакта отуруп чай иче турган жайкы кухнясы бул жагы. Бул жакта очокканасы, очокканаларындагы аябай жакшы салынган дейт, эч түтөбөйт дейт. Огород жагын тартып берейин, аны эмесе мен силерге. Бул жагы жана мен тартып берген топкага бул жагынан да кирсе болот. Айнектердин баары ушундай решеткаланган. Темир решетка менен. Бул жагында ушундай чакан сарайы бар экен, экинчи кабаты менен да чөп жыйып кое турган атайын сенабал окшойт. Бул жагында мынакей өзүңүздөр көргөндөй картошкалар, помидор. Бул жактардын баары тегеректе роза гүл. Мынакей туугандар, чын эле бул үй аябай сонун экен. Мага жакты. Ушундай бир жакшы үй алам деп жүргөндөр болсо, ушул үйгө келип ээси менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Же болбосо төмөндө экранда номерге байланышыңыздар. Баасын 90.000 AQSh долларын сурап жатат. 90.000 AQSh доллары көп көрүнгөнү менен туугандар, негизи ошол суммага азыр ушундай жол боюнан участок алып, ушундай деңгээлде там салыш, негизи бул эч кандай андай акча жетпей калса керек менимче. Анткени строй материалдар кымбат, да ушул тамды даяр сатып алсаңыздар менимче арзан түшсө керек. Анда эмесе туугандар, бул видеого лайк басып коюңуздар. Жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Келерки чыгышка чейин сак саламатта болуңуздар.